Пайгамбар алейхиссалам сөгүнгөн эмес, сөгүнгөндөр жакшы көргөн эмес. Ошондуктан кимде ким сөгүнүп алса айтыш керек, сөгүнбө деп. Анан мен ушуга көнүп калгам деген болбогон эле кеп. Анткени ата энесинин астында, чоңдордун астында сөгүнүшпөйт да. Анан жөн жерде сөгүнүп, ошону бир эркектин бир касиети катары көрүп алгандар бар. Аны менен эркек билинбей турма. Эркек деген кылган иши менен сөзү дал келгенде, башкаларга жардам бергенде, кыйынчылыкты көтөргөндө, түз сүйлөгөндө, жалган сүйлөбөгөндө эркектик билинет. Анан эркек дегенде сөгүнүп сүйлөп, анан бирөөнү урушуп кете турган болуп, ушундай кылган болуп, жана келатсам эле жолдо ушул күндөр бирөө мас жүрөт да, мас болуп адамдарды ызы чуу кылып токтотуп алган жолго бирөө өтө албайт же кире албайт, урматтуу бир тууганым. Ошондой нерсе жакшы эмес да, мас болуп жүргөнчү. Анан ошол эркек катары өздөрүн көрөт да, анан сөгүнгөндөр да. Ошон үчүн айтыш керек. Айтыңыз, мен айт деп айтыңыз, пайгамбар алейхиссалам сөгүнгөн эмес, жана одоно сөздөрдү сүйлөгөн эмес деп. Мына ушуну жазып туруп илип коюңуз эшиктердин бардыгына, пайгамбарыбыз сөгүнгөн эмес деп. Анан чындап намаз окуп аткан болсо, пайгамбардын сүннөтүн иншалла сөзсүз карманат.